Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 25 декабрь 2025 жыл мен сіздерге Ош шаарынан Южныйдан сатыла турган жери 4 соток болгон ушул үй жөнүндө информация бермекчимин. Мощный үй туғандар. Келесиздер, жашайсыздар. Суусу, свети, газы, центральный канализациясы бүт бардыгы бар. Бул үй барыңыздарга жагат. Жакмак түгүл түшүңүздөргө кирип тажатат. Эми сиздерге келүү жолун түшүндүрүп берейин жакшылап. Мен турган жер Южный центр туғандар. Мына катар домдордун алдында турам. Южныйга сиздер бир адыр тараптан чыгып келсеңиздер болот. Же болбосо мына ак тилек учар барго, ошол жактан чыгып келсеңиздер болот. Ушул центрге келесиздер. Центрден эле мына оңго буруласыздар дагы. Мына фура турат го. Фуранын артындагы оң тараптагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ошол. Мына могул жерде эле да. Мына фурадан өтүп эле оңго буруласыздар. Жакын эле. Границасы ушул жерден башталат. Ал жак чоң варата. Бул жак ошо үйү, и нар жакта дагы бир варатасы бар. Ал гараж. Топка тарапка кире турган отдельно варатада, мындай айткандачы. Үйдүн жери 4 соток. Жана айттым, суу, свет, газ, центральный канализация бүт бардыгы бар. Келесиздер, жашайсыздар. Даяр үй туғандар. И мынал үй менен, мынал үйдүн өзүнүн кандай десем, өзүнүн собственный трансформатору дагы бар. Эске алып коюңуздар. Эшикти ачып киребиз. Киргениңиздерде мына ылдый тарабы кафель, таш деп коебу, ушундай аураны караңыздар туғандар. Өтө сонунда. Караңыздар, жаркырайт. Адамдын мындай настроениясы көтөрүлөт да, кирип элечи. Бул жака деле бир 3 машина жөнөп атат. Түз жүрсөңүздөр, мына бул эшик санузел, бардыгы бар. И мына жагы чоң кухня. Солго бурулсаңыздар, бул жагы чоң 5 бөлмөлүү үйү. Даяр туғандар. Азыр кыш. Демек, барыңыздарга уже суроо пайда болуп атат. Кышында бул үйдү кантип жылытам деп. Мына үйдүн артында топкасы бар. Үй газовый печка менен жылытылат. Эске алып коюңуздар. Эми жүрүңүздөр. Мына чоң 5 бөлмөлүү үйдү көргөзүп берейин. Азыр чоң үй барыңыздарга эле кызыкта. Кызыл китеби бар. Техпаспорту бар. Бардыгы закон түрүндө сиздерге госрегистрден өткөрүлүп берилет. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Вариант обмен жолдорун ээси менен сүйлөшөсүздөр. Ээсинин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. Мына караңыздар, мощный сонун үйлөрдүн бири. Эшикти ачып киребиз, бисмилла деп туруп. Мына киргенде бул холл болуп калат. Мен деле холлду мына бир комната катары эсептеп дайыма айта берем. Себеп дегенде чоң экен. Паровой отоплениянын батарейкалары мына коюлган. Жылуу, ысык болуп турат. Бул экинчи комната. Детский комната экени билинип эле турат, мына обойлордон эле. Так. Эми бул жака өтөбүз. Спальный комната бул жак. Мына. Буюм тайымдарын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Бул жак дагы бир спальный. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү деп коебуз. Ремонттору жакшы. Аппакай таптаза болуп турат. И бул жака жүрөбүз. Бул жак зал, конок бөлмө. Кенен чоң комнаталардын бири. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Эми времянкага өтөйлү. Кухня деп койсом дагы болот. Жүрүңүздөр. Так, мындай кылып туруп, окей, мышык кирип кетти го. Так. Мына чоң кухня. Көрдүңүздөрбү? Телевизорду бул жака илип койгон. Батарейкалар бул жакта деле бар. Газ бар туғандар. Гарнитур, холодильник бардыгы ушул жакта. Келесиздер, жашайсыздар, мындай айткандачы. Сонун үйлөрдүн бири экен. Үйдүн баасын азыр айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, $115,000 бааланды. Анан кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Бул жак санузел. Бардыгы ушул жакта. Сөйткөнде центральный канализация бар, жана айтып өттүм. Эми үйдүн артына өтөйлү. Топка, гараж, кладовка, бүт бардыгы ушул жакта. Места кеңири бул жактачы. Той топур болсо да кыйналбайсыздар. Бул жак
кладовка, отункана деп койсом болот. Бул жак болсо гараж. Воротаны ачып бир 3 машинаны алып кирип токтотуп койсоңуздар болот. Бул жакта газовый топка. Телефон менен эле башкарам дейт. Бүт бардыгын ошо телефон менен эле өчүрүп, жандырып, температураларын көтөрүп, ылдый кылып, кыскасы бардыгы даярда сонун экен.